Кыргызстанда доллар евронун баасы бир аз төмөндөп, күйүүчү май кымбаттады. Ушун менен экинчи күн катары менен АКШ акчасы арзандап, шарша бүгүнгө салыштырмалуу сатуу 84 сом 65 тыйын, сатып алуу 84 сом 27 тыйын болуп, 11% арзандады. Евроны сатып алуу 98 сом 86 тыйын же 15 тыйынга, сатуу 100 сом 25 тыйын болуп, 13 тыйынга арзандады. Тенге менен рубльдин наркы билинер билинбес гана өзгөрдү. Ал эми күйүүчү майдын баасы Роснефть май коюучу жайларында АИ 92 53 сом 40 тыйын, АИ 95 56 сом 80 тыйын, дизель майы 48 сом 50 тыйындан. Газпром нефть Азияда АИ 92 53 сом 50 тыйын, АИ 95 57 сом 50 тыйындан, дизель майы 48 сом 50 тыйын болду. Белгилей кетсек, АИ 95 үлгүсүндөгү бензиндин биржалык баасы 3 күн катары менен жогорку көрсөткүчтө турганы белгилүү болду. Санкт-Петербург эл аралык товар сырьё биржасында 1 тонна бензин 59 849 рубльга бааланып, сутка ичинде 0,59% кымбаттаган.